көчөлөрүндө дан эгиндери менен анан алма бактар. Анда биз ошо пилоттук чарбаларга бул календарларды таратабыз. Анан бул календардын колдонуу максаттарын түшүндүрүп беребиз да. Негизи бул календардан сырткары деле алар өзлөрүнүн баягы көптөн бери иш алып барып атат да. Анан өзлөрүнө баягы дневник катары жазып жүрүшкөн да. Күндөлүк катары. Эми азыр бул календарды берсек, алар ушул боюнча ар бир күнгө эмне кылды, мисалы биз менен тыгыз байланышып иштеп жүргөн пилоттук чарбалар бар. Ошолорго беребиз, бул календар кандай кылып колдонулат, ушу түшүндүрөбүз. Тирхадерминди мисалы бүгүн алып кетти, эртең картошкасын айдап баштайт, чылайт, бул күнү чыладым, мынча күн өттүм, бул күнү келип биалегиленди алдым, тирхадерминди алдым деп, анан эмдиги жылкыга уже башка дыйкандарга дагы шпаргалка сыяктуу болуп калат да. Эң жакшы болду быйыл анда пилоттук чарбаларга таратабыз. Мына бүгүнкү күндө былтырда 2021 жылда ушундай агрокалендар алып келгенсиздер. Быйыл дагы мына бул саны уже көпкөн, 10 чактыдай. Сиздерге чоң рахмат. Койка долбооруна ушундай дыйкандарга мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу болуп, биз менен чогуу иш алып барып аткандарыңарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Агрономдор менен сиздер менен көп тыгыз байланышта иштерди 2 жылдан бери алып барып келатабыз. Эми жыйынтыгы эң жакшы жыйынтык менен проектти жыйынтыктайт болушубуз керек. Рахмат силерге. Кудай буйрса.